Рыскелди агай, айтсаңыз, мынабу СДПК партиясынын акыркы күндөрдөгү ызы чуу чыгып атканы боюнча сиздин оюңуз Иса Өмүркуловду кечээ ошол саясий кеңеш партиялык мүчөлүгүнөн чыгарып коюптур. Бүгүн болсо эртең менен ал киши пресс-конференция берди. Анда деген 7-8 адам чогулуптур, анда кворум жок. Мени деген чыгарып коюшту, бул легитимдүү эмес деп атат. Анан кийин КСДП партиясы Атамбаев сиз деген ушу ураан демилген менен айрым сиздердин мурдагы партиялаштарыңыздар жыйындарды өткөрүп жүрүшөт жерлерде, областтарда, аймактарда. Анан ошол Сагынбек Абдрахманов, Тербишалиев, Иманкожоевалар чакырган жерге барыптыр, Иса Өмүркулов деген сөз болду. Барган мойнуна алып атат, бирок деген колдогон жокмун деп атат. Партиялашыңыз туурасында сиздин оюңуз? Биринчиден, бул саясий кеңештеги кабыл алган чечимдер менен саясий кеңештин мүчөлөрүнүн ортосундагы алакалар. Мен саясий кеңештин мүчөсү эмесмин. Мен катардагы гана партиянын мүчөсүмүн, катардагы фракциянын мүчөсүмүн. Бул өңүттөн алып караганда мен ошо саясий кеңештин ичиндеги болуп жаткан маселеге аралашканым туура эмес болуп калат. Бирок катардагы мүчө катары калыс пикириңизди билгибиз келип атат десеңиз, ал мындай. Саясий кеңештин чечими легитимдүүбү же легитимдүү эмеспи? Аны тактаана ошол жанагы чечимди чыгаргандан кийин СДПК партиясынын саясий кеңешинин басма сөз кызматы жарыялаш керек. Алардын айтымында 18 депутат катышкан, кворум болгон, оны өздөрү катышкан, 8 тил кат менен катышкан. Мындайча чечим кабыл алууга негиз болгон, кворум болгондо мыйзамдар талаптар сакталган деп атат. Иса Шешенкуловдун айтымында бул 7-8 гана кучка деп айтат. Эми ушу кучка деп айткан өзү да туура эмес. Анткени бир кездерде өзүнүн ошо жанында жүргөн саналаштарын ал жерде депутаттар да бар, саясий кеңештин мүчөлөрүндө. Кучкага киргизип койгону бул туура эмес болуп калат. 7-8 киши мен тагдырын чечип койгон туура эмес, мен буга макул эмес, бул легитимсиз деп атат. Бирок легитимдүүбү, легитимдүү эмес экенин Иса Шешенкулов сотко берип, сот аркылуу далилдеп алса болот. Анан экинчи бир дагы айтты, алар мени чыккынчы деп айтыштыр, мен эмес, мени чыгарган кишилер чыккынчылар деди. Эми алар ким чыккынчылык кылганын албетте тарых баасын берет. Бирок убагында ага сот баасын бериш керек. Кимдин чыккынчылык кылган, чыккынчылык жөнүндө маселе азыр аныкталбайт.